Kız yigit bolup süйлöşse bolabı deydi. Түшкө өлгөн киши кирсе эмне болот дептир. 10 суроо. Кыз жигит болуп сүйлөшкөнгө болбойт. Арам болот. Анткени бул өзүн өзү сыйлабас болот. Эртеңки күнү биз да кызды болобуз, уулду болобуз. Биздин кызыбыз деле ар ким көчөдөн кезек менен сүйлөшүп эле кетип аткан болсо, бул кандай балда калат? Туура эмес да. Ошон үчүн кыз балдар баары эч нерсени билбейт, алданып калат. Болгону кыраакчылыкты, эстүүлүктү, парасаттуулукту, баамчылдыкты да үйрөнүш керек. Анткени Азирет Умар радыйаллаху анху деген, кыздарыңарды үйгө жатып караңгылап жата бербегиле. Элге, коомго аралаштыргыла, өз теңин өзү таап алсын деп. Бул деген сөз түздөн келип эле таанышып албай эле бүтпөй эле эмес, ата-энеси аркылуу келсин. Эмне үчүн Хидая китебинде келет, эч бир ата-эне кызына да, баласына да жаман түгөйдү каалабайт деп. Ошондуктан ар ким өзүнүн пейилинен тапты деп коет го кыргыздар. Ар бир адамдын өзүнүн теңи бар. Теңи менен тезек кабы менен деп. Ошон үчүн эң негизгиси кыз баланы сүйлөштүргөнгө болбойт. Болгону балага кыз жөнүндө толук маалымат берип, кызды сыртынан тааныштырып, кызга жолуктурбай туруп, бүтүндөй жагып бүткөндөн кийин андан жуучу түшүрүш керек. Ошондо да кыздын макулдугун алып, азыр эми заман өнүгүп калбадыбы? Сүрөтүн жана башка сыпатын айтып берип, Ханафи фикх китептеринде келет. Ошо бала жөнүндө эмне иш кылат, кандай иш колунан келет, эмне болот, ошонун баары жөнүндө маалымат бергиле деп. Кээ бир ая илимдүү көрүнгөнү менен адеби суу кечпей турган болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи адеп, андан кийин илим, андан кийин ыйман, андан кийин илим турат. Ошон үчүн биринчи адеп, ыйман. Булар болбосо эртеңки күнү кыйын болот. Анткени Абдулла Мубарак рахматуллахи алейхи айтып атпайбы? Илимди мен, адепти мен 30 жыл үйрөндүм, андан кийин илимди 20 жыл алдым, андан кийин башка бирөөлөргө динге кызмат кылууга аракеттендим деп сонун сөздү калтырып кеткен. Ошон үчүн мына пайгамбарыбызга Жабирил алейхиссаламдын келип түшүндө эле карабайсыздарбы? Илим алуунун адебин үйрөтүп атат биринчи. Чыкыйып отургузду, тизени тизеге тийгизип отургузду. Ошон үчүн биринчи адеп, андан кийин илим. Болбойт. Ата-энеңиз аркылуу келсин, ата-энеңиз аркылуу турмуш чыгыңыз. Антпесе кыз жеңил баа болуп калат.